Конокторду күтөбүз. Ар жекшемби сайын балдар үйүндө жалпы жыйналыш өтөт. Бардык топтор шурудай тизилип өткөн жуманын жыйынтыгын чыгарышат. Биринчилерден болуп директор сүйлөйт, андан кийин окуу бөлүм башчысы, аягында тарбиячылар. Ал жерден тартип бузгандар, мектептен жаман баа алгандар жазаларын алат. Ошол жерде аптанын эң мыкты тобу аныкталат. Кээ бирөөлөр өздөрүнүн күнөөлөрүн сезип, ал жерге барбоого аракет кылышат. Ким эле элдин көзүнчө тил укканды кааласын. А бүгүн эч ким чогулушка катышпай калбады. Бөлмөлөрүндө калуу үчүн калп эле уктап жаткандарды да чакырды. Бирок күндөгүдөй эмес. Бул жолу тартип бузуулар жөнүндө сөз болгон жок. Андан да маанилүү маселелер пайда болгон сыяктуу. Балдар, убакыт аз, андыктан бүгүн башка маселелерге токтолбоймун, деп Мавлида Нургали кызы сөзүн баштады. Бүрсүгүнү бизде Уфадан чоң коноктор келет. Чоң? Деп кичине топтогу бир кыз таң кала сурады. Ооба, чоң кызматтагы адамдар, алар жөн келбейт. Биз кандай шарттарда жашап жатабыз? Тарбия жумуштары кандай жүрүп жатат? Ушуларды текшерет, деди да сөймөйүн көтөрүп, эми уккулада эсиңерге түйгүлө. Конокторду тосуп алууга даярдыкты азыр баштайбыз. Биринчи кезекте бардык бөлмөлөрдү тазалап, жакшылап жыйнайбыз. Ал жок, бул жок деп чоочун адамдарга кайгы жаратпаш үчүн кампадан силерге кийим-кечек берилет. Дагы бир нерсени эскертемин. Коноктор менен сүйлөшпөйбүз. Алар албетте силер кандай жашап жатасыңар деп сурашат. Эч кандай арыз муң, кайгы капаңарды айтпайсыңар. Алар келишет да кетишет, а силер бул жакта каласыңар. Бүттү, азыр чогулабыз да тарбиячыларыңар менен сүйлөшөбүз. Силер болсо тазалык жумуштарына киришесиңер. Коноктор келүүнүн алдында менин эсиме бир нерсе түштү. Азыр жаз мезгили болгону жакшы болду. Антпесе өткөн жылдагыдай кыйналат элек. Сентябрдын аягы эле. Бир жактан келүүчү кезектеги конокторду күтүп жаткан кезибиз. Директордун буйругу менен түнү бою жолугушууга даярдандык. Бардык бөлмөлөр жаркырап турду. Бизде бардыгы даяр. Эртең эми коноктор келиши керек. Кечке жуук аба ырайы күтүүсүз бузулуп кетти. Мавлида Нургали кызы түндө үшүк жүрүшү ыктымал деп тарбиячылардын бири эскертти. Бул сөздөрдөн Мавлида апайдын шашкалактап, күйпөлөктөп жүргөнүн байкадык. Кайдагы үшүк? Андай болсо биздин гүлдөрүбүздүн баары соолуп калат го. Анда турган эмне бар? Азыр күз мезгили го, деп атайы сөзгө аралаштым. Менин сөздөрүм аны керек болсо ачуулантып жиберди. Бет арбутка чалынбай, гүлдөр соолуп калса конокторубузга эмнени көрсөтөбүз? Үшүк жүрсө жүрөр, бирок биздин гүлдөрдүн үшүшүнө жол бербейбиз. Ошол күнү ал кырдаалдан чыгаар жол издеп, көп адамдарга коңгуроо чалган дешет. Балдар үйүнүн алдында көктөмдөн баштап алгачкы суук түшкөнгө чейин гүлдөр гүлдөп турат. Бизге келген коноктордун баары биринчи кезекте ушу түркөн түстүү гүлдөргө назарын бурат. Кээ бирөөлөр жарайсыңар, силер ушу гүлдөр аркылуу балдардын өмүргө болгон сүйүүсүн арттырасыңар дешет. Ошону менен эртең коноктор келет. Эгер түндө үшүк жүрсө, директордун каарына калдым дейбир. Бирок Мавлида Нургали кызы аба арайын алдоонун жолун тапты. Жогорку класстын балдары бул түндү уйкусуз өткөрдү. Биринчи кезекте биз ар бир гүлдүн төбүн эски чүпөрөктөр менен жаптык. Андан соң гүлдөр өсүп турган жерге жакын аянтчага от жактык. Ар кимибизге сууктан сактоо үчүн жер бөлүнүп берилди. Биз таң атканча отун алып келип, отту үзбөй жагып турдук. Директорубуз конокторду жакшы маанайда тосуп алды. Эмдигичи бүткүл айыл боюнча гүл үшүп калган, ала биздики болсо түркүн түстүү кооздуктар менен көздүн жоосун алып турду. Коноктор ушундай суук күндө да гүлдөрдүн кооздугуна тойбой карап туруп калышты. Бул жолу да даярдык кызуу жүрүп жатты. Ошол күндөн баштап терезелерге түрдүү түстөгү пардалар илинди. Бүткүл коридор боюнча кире бериштен директордун бөлмөсүнө чейин килемдер төшөлүп, бардык топтордун бөлмөлөрүнө дагы килемдер салынды. Терезенин алдында кооз вазалар пайда болуп, кээ бири эски асма шамдар менен алмаштырылды. Терезенин алдында кооз вазалар пайда болуп, кээ бири эски асма шамдар алмаштырылды. Өзгөрүштөр муну менен бүткөн жок. Биз ушул убакытка чейин чекеси сынган, кармай турчу жери жок идиштерге чай иччү элек. Ал күндөн тарта үстөлдүн үстүндө жап-жаңы кооз идиштер пайда болду. Биз үчүн эң чоң кубаныч жаңы шымдар, көйнөктөр жана байпактардын берилиши болду. Демек, чынында чоң адамдар келе жатат деп шылыраштык. Алар бизге бат-бат келип турган болсо, анда биз дайыма ушундай жакшы шартта жашаар элек. Тарбиячылардын да, башка кызматкерлердин да жандары тынган жок. Баарынын буту-бутуна тийбей жүгүрүп жүрүшөт. Биздин топко директордун өзү да бир нече ирет баш какты. Чамасы биздин бөлмөнүн сырткы көрүнүшүн дагы кандай жакшыртуунун камын ойлоп жүрөт.
Раев алдыгы гүлдөп турган идиште эшикке жакын коюп, мына бул соолган жалбырактарын көзүмө көрсөтпө деп буйрук берди. Андан кийин Мавлида Нургали кызы бизден экзамен ала баштады. Коноктор силерден бөлмөгө киргенде эмне кыласыңар? Билбеймин деп Амилия ачык жооп берди. Директордун жүзүндө дароо өзгөрүлүш болуп кыйкыра баштады. Кандайча билбейсиң? Төшөктө отурбайбыз, ордубуздан туруп коноктор менен саламдашабыз. Күлүмсүрөгөндү унутпайбыз. Антпестен оозуңарды ачып көңүлсүз абалда отурбагыла. Биз макулдашкансып башыбызды ийип койдук. Эгер бирөө жарым басып келип кандай жашап жатканыңарды сураса, эмне деп жооп бересиңер? Директордун суроосуна жооп берчү эч ким табылган жок. Мавлида эже дагы да ачууланды. Койсуңар, эгер бир нерсе деп арыздансаңар, өз убалыңар өзүңөргө. Кайталаймын, мындай деп жооп берүү керек. Рахмат, менде баары жакшы, бул жер жагат, өзүмдүн үйүмдөгүдөй сеземин. Топтон чыгып бара жатып, ал балдардын бирөөсү жаңы шым кийип алганын байкап дагы да бакырды. Ах, сен чочко булгап бүттүң го, сага жаңы шымды кийүүгө ким уруксат берди я? Ал баланы колунан кармап алып жулкулдата баштады. Тезирээк жууп кой, антпесе жаныңды чыгарам. Өзүн токтото албай баарыбызга кыйкырынып алды да терең үшкүрүнүп бөлмөдөн чыгып кетти. Түшкү тамакка чучпара даярдалды. Баарына бир алмадан, конфеттерден карматты. Кызматтагы адамдардын урматына жыйындар залына концерт уюштурулду. Мен ал концертке катыштым, ырырдадым, коноктор сөз сүйлөдү. Балдар үйүндөгү жакшы шартты көрүп ыраазы болуп отурамын, деди кара каштуу сулуу келин. Үйдө жашаган бардык балдар мындай килемдерде басышпайт го. Бардык үй бүлөлөрдө эле мындай шарт жок. Кайсы үйдө эле күндө чучпара жешет экен. Силерди карап көзүм тоёр эмес. Баштан аяк кооз кийингенсиңер. Андыктан да жүзүңөрдөн бактылуу экениңер байкалууда. Маанайларыңар да жакшы. Албетте биздин мамлекетибиз көп маселелерди чечүүдө. Силердин жашооңорду жакшыртыш үчүн аз акча бөлүп отурган жок. Ушул себептен үйлөрүңөр гүлдөп турган бакчадай. Мындай мыкты шарттарда жашап жатып, жаман окуунун өзү күнөө. Балдар, болгон күчүбүз менен терең билим алууга талпыналык. Мен силердин мекен үчүн кызмат кылган азаматтардан болушуңарга тилектешмин. Тарбиячылар үйрөткөндөй, биз ар адамдын сөзүнөн кийин жабыла кол чаап отурдук. Дагы бир нече ырлар аткарылды. Андан кийин көптөн күттүргөн коноктор менен болгон спектакль аяктады. Мавлида Нургали кызы аларды ашканага алып кетти. Уфалыктардын бардыгы директор менен бирге кетти. Арасынан бирөө гана залдан чыгууга ашыккан жок. Аны ошол замат балдар үйүнүн балдары курчап алды. Ал баштыгынан таттууларды алып чыгып баарына бөлүп берди. Андан кийин сахнада отурган пианиного отуруп көңүлдүү музыкаларды ойноду. Ак көңүл, мээримдүү аял биздин аты жөнүбүздү, кандай окуганыбызды сурай баштады. Бул убакта мен четте турдум. Конок балдар менен сүйлөштү да чыгууга эшикке карай бет алды. Ошол мезгилде ал мен жакка карады да биздин көз караштарыбыз бири-бирине кадала түштү. Мага жакындап келди. Саламатсыңбы тууганым? Сен эмне четте калып турасың? Деди күлүмсүрөп. Мен эмне деп жооп береримди билбедим. Сен эмнеге ыңгайсызданып турасың? Жок. Кана, андай болсо таанышалык. Мен Гүлшат Эмир кызымын. А сенин атың ким? Ильяс. Кандай жакшы исем. Мага бул сөздөрдү угуу жаныма майдай жагып кетти да, мен ыраазычылыгымды билдирмек болуп башымды ийгедим. Ильяс, сен кимден коркуп жатасың? Ийниң түшүп кеткен, көзүңөн кайгы муңдун белгиси билинип турат. Жок эже, менде баары жакшы. Бул жерде өзүмдү үйүмдөгүдөй сеземин деп үйрөткөндөй сүйлөдүм. Жакшы жүр. Мага өзүңдүн бөлмөңдү көрсөтчү. Бул сөздү уккандан кийин мен чындап ыңгайсыз болдум. Эмне үчүн ал мени мынчалык алаксытты? Мүмкүн мени сыноо үчүн директор атай дайындап койду экен. Ушул ой мага тынчтык бербеди. Ушундай гүлмүңдөгөн көздүү, мээримдүү, сүйкүмдүү эжеге кантип жок дей аласың? Бөлмөдө эч ким жок эле. Биз бетме бет отуруп сүйлөштүк. Бүгүнкү конокторубуз чынында өтө чоң башчылар экен. Бардыгы жооптуу кызматтарда иштешет. Гүлшат Эмир кызын өздөрү менен бирге авторитеттүү мүчө катары алып жүрүшөт экен. Толкунданба, Ильяс. Мен сени жакшы түшүнөмүн. Тааныбаган адам менен сүйлөшкөнүм үчүн директор мени урушат деп ойлоп жатасыңбы? Мен ага баарын өзүм түшүндүрүп берем. Балдар менен узак убакыт бою жумуш иштеп жүргөн адам катарында мен сенин муңдуу көздөрүңдүн жанынан өтүп кете албадым. Балким сага бир көмөк керек болор. Айта кой, уялба. Рахмат эжеке. Мага эч нерсе кажет эмес. Сен канчынчы класстасың, Ильяс? 9-класста аяктаймын. Кандай окуйсуң?
3'üm жок, 2-4'üm бар, дене тарбия менен химиядан. Мени колдогон белги иретинде Гүлшат айым аркаман таптап койду да мектепти бүтүргөн соң окууга кайда тапшыра турганымды сурады. Педагогикалык окуу жайда ойлонуп жатам деп жооп бердим. Жок. Мындай мүмкүнчүлүктөр менен атайын орто окуу жайга эмес, университетке барышың керек. Гүлшат Эмир кызынын бул сөздөрү мени катуу таң калтырды. Университет деп айта салуу оңой. Мен атайын орто окуу жайдан окуйм деген кыялымды айтканда биздин тарбиячылардын кандай күлгөнү али эсимде. Мен ал жерде окуй албайт экенмин. Ал университет го? Эже менин көз карашымды өзгөрткүсү келди. Кандайча окуй албайсың? Окуй аласың. Көздөрүңөн көрүп турам. Сенин колуңдан келет. Сен жакшы адам болуп чыгасың. Аңгеменин үстүндө күч-кубат келип кошулгандан өзүмө деген ишенимим артканын байкадым. Бүгүн эле университетке тапшырууга дайын болуп калдым окшойт. Баарлашуубуз аяктаганда Гүлшат Эмир кызы мага өз калемин белекке берди. Так ошол мезгилде бөлмөгө Мавлида Нургали кызы кирип келди. Ал мени бир карады да Гүлшат Эмир кызына карай көңүл буруп күлүмсүрөй калды. Бирок ал муштаганга даяр түйүлгөн колдорун жашыра алган жок. Ильяс, сен эмне коноктордун убактысын алып жатасың? Эжеке жолдон чарчап келди, деди ал. Гүлшат Эмир кызы, жүрүңүз чай ичели. Рахмат, бирок мен бул жака чай ичүү үчүн келген жокмун. Жүрүңүз, чай муздап калбасын. Ал кишиге ордунан туруп директордун артынан барууга туура келди. Эшиктин алдына келгенде токтоп мага бурулду. Ильяс, сага айткан сөзүмдү унутпа. Сенин колуңдан бардыгы келет. Мүмкүн Уфадан кездешербиз дагы. Ал дагы бир нерселерди айтайын деди эле, директор аны алаксытты да экөө бөлмөдөн чыгып кетти. Кечке жуук коноктор да кетишти. Аларды узатып салууга биз дагы шаштык. Эгер алар келбегенде бизге бул жаңы кийимдерди бербейт эле. Балдар үйүндө дагы мындай адам тааныгыс көз көрүш болбойт эле. Келгендер машинесине отурганча директор алар менен көңүлдүү сүйлөшүп, бардыгы менен кучакташып коштошту. Биз болсо эшиктин алдында коноктордун артынан кол булгап турдук. Машинелер көрүнбөй калган соң терең дем алып, ыраазы болгон абалда үйгө кирди. Балдар да анын артынан кирди. Бирок ичкери кирген соң дароо таз кейпине келди. Ошол замат жылан чагып алгандай айкыра баштады. Эмне деген акылсыз балдар, өмүрүндө килем көрбөгөн немелерден дагы эмнени күтүүгө болот? Таптап бардыгын кирдеткенге үлгүрүп турсуңар. Эми пардаларды да жыртып таштасаңар керек. Эгер дагы коноктор келсечи, жок, мындай болбойт. Дароо кооз килемдер алынып ташталды, пардалар да мурункулары менен алмаштырылды. Терезенин алдындагы ваза менен идиштерди кайрадан кампага алып кетти. Керек болсо балдарга берилген кийимдерди да кайра жыйнап алышты. Министрге кат. Мен коноктор кеткен күндөн тартып өзүмдү коерго жер таппай кызыкта болуп жүрдүм. Башымда бир гана ой — университет. Бирок ага кантип өтүүгө болот? Кайсы сабактардан экзамендерди тапшырат? Мазамды алган чеги жок суроолорго жооп издеп, китепканадагы түрдүү журналдарды барактап чыктым. Бир ой жарымдан суроого дитим барбады. Сен чындап эле ошол жака баргың келеби? Бирок ал жерде сени эч ким күтүп турган жок, деп шылдыңдашса эмне кылам? Менин изденген аракетим текке кеткен жок. Ошондой болсо дагы бир маселе жаралды. Университетке өтүү үчүн толук орто билим керек экен. Мен азырынча 9-класста окуп жатамын. Университетке 2 жылдан соң гана тапшырууга болот. Бирок балдар үйүндө 11-классты бүтүргөнгө чейин уруксат берилген эч кимди көргөн жокмун. 9-классты бүтүргөн соң бардыгын техникумдар менен атайын орто окуу жайга айдашат. Кандай кылып жолун тапса болот? Бул суроо жанымда жай алдырбады. Кулагымдын түбүндө Гүлшат Эмир кызынын "Сенин ордуң университетте, сенин колуңдан келет" деген сөзү дайыма жаңырып турду. Мен эми балдар үйүнүн алсыз баласы эмесмин. Кандай болгондо да 9-класстамын. Мурун бизге болгону чоңдор гана тийишет эле. Эми алар жок. Тарбиячылар дагы азыр бизге кол көтөрө албайт. Мүмкүн түз эле директорго барып, менин мектепти аяктаганча балдар үйүндө калтыруусун сурансам бекен? Эгер уруксаат бербесечи? Анын үстүнө кесиптик техникалык окуу жайга барасың десечи? Жок. Андай болсо 9-класстан кийин документтеримди алып айылга кеткеним оң. Ал жерде биздин өз үйүбүз бар. Мектепти аяктаганча ал жерде боломун. Андан кийин Уфага кетемин. Бирок көп узабай Мавлида Нургали кызынын өзү чакыртты. Биз 5 элек. Директордун бир кызык адаты бар эле. Эч качан адамдын көзүнө тик карабайт. Бул жолу дагы бизди карабастан 2 көзү терезе тарапта болду.
Биз дагы тез арада Уфага отчет беришибиз керек, деди оозун чүйрөтүп. Андыктан силерди чакырттым. Убакыт жок, жакында балдар үйүнөн кетесиңер. Бизге кайсынысы кайсы окууга тапшыра тургандыгын тактап маалымат бергиле деп жатышат. Кана өз пикирлериңерди айткыла, деди биз жака буруп. Мен сүрөтчү болгум келет, деди 3-топтогу кыз. Ал көркөм өнөр окуу жайында окууну каалайт экен. Директор ага дароо жооп берди. Сүйлөгөндөн мурун катуу күлүп жиберди. Сен кыялдан, бирок ордуңду бил, деди ал күлкүсүн тыйбастан. Сенде албетте сүрөт сабагынан 5, бирок башка сабактарыңдын көбү 3 экен го. Мен сен үчүн уфалык комиссиянын алдында уят болгум келбейт. Эже, мага мугалим ошого тапшыр деп кеп кеңешин берди, деп кызарып кеткен кыз максатын орундатууга тырышты. Жок, Мавлида Нургали кызы ордунан туруп, сага мынчалык алыска баруунун кажети барбы? Райондун борборундагы кесиптик техникалык окуу жайга бар. Сүрөт тартканды жакшы көрөсүңбү? Анда боекчунун окуусун оку. Мен мисалы сүрөтчү менен боекчунун айырмасын көргөнүм жок. Ошону менен 4 бүтүрүүчүнүн тагдыры чечилди. Директор аларды райондук атайын окуу жайларынан ары жибергиси келбеди. Эми кезек мага келди. Ильяс, сен кайда окугуң келет? Мен ага өзүмдүн оюмду кандай жеткиреримди билбедим. Сөздөрүм оозумдан чыгууга даяр турат, бирок аларды айтуу ушундай коркунучтуу. Сен эмне тилиңди жутуп алгансыңбы? Деп Мавлида Нургали кызы үстөлдү колу менен уруп жиберди. Эмне асманга учуп жүрөсүңбү? Жок, деп араң сүйлөдүм. Окууга кайда тапшырасың? Бардыгы жабыла мени карады. Көздөрүнөн байкап турдум. Балдар дагы мени эмне айтарымды тынчсыздана күтүп жатты. Эмне болсо ошо болсун, чечимимди акырын айттым. Университетке. Таң калгандан директордун оозу ачылган боюнча үндебестен туруп калды. Ал көзүн башкаларга жүгүртүп, алардан кайта мени карады. Мына сен баарын ашып түштүң. Байка эч ким укпасын, күлкүгө каласың, деп дептерин үстөлдүн үстүнө таштады да каткырып күлдү. Андан соң мени жаман көз менен карады да каршылык кылып чечимимди өзгөртүүгө тырышты. Силердин пикириңерди сураганыбыз ал каалоолоруңарды орундатабыз дегендик эмес. Сен сыяктууларды Уфада күтүп турат экен да. Экинчиден, биз 11-классты аяктаганга чейин эч кимди балдар үйүндө калтырбайбыз. Сен эмне, өзгөчөсүңбү? Анда 9-ду бүтүрдү деген аттестатымды алып өзүмдүн айылыма барам. Ал жерден орто мектепти аяктайм да. Мавлида Нургали кызы сүйлөтпөй сөзүмдү кести. Андай болбойт. Андан кийин сен үчүн жооп берер алым жок. Жакында тарбиячыңа педагогикалык окуу жайга тапшыргың келгенин айтыптырсың. Керек болсо абдан кутуруп кеттиң. Университетке деп ээлигип турасың. Сиз өзүңүз сурадыңыз го. Мен кыялымды андан кийин айттым. Аны мага эмес, билим министрине айтуу керек. Ошондуктан мына бул тизмени тезирээк жиберишибиз керек. Сен болсо бул жерде убакытты созуп жатасың деп директор урушуп келди. Сен өзүңдүн чамаң жете турган бир нерсе айтышың керек. Эми университет тууралуу унут. Сени техникумга тапшырталык. Мисалы, электриктердин адистиги кимдикинен кем? Эч кимдикинен кем эмес, бирок ал мага жакпайт. Эгер жакпаса жага турган болот. Биз директордун бөлмөсүнөн чыктык. Эч кимибиздин маанайыбыз жок. Бул сөздөн кийин мен максатымдан биротоло айрылдым. Эгер директор мени чындап техникумга жиберсе эмне болот? Эч ким документтеримди колума бербейт. Бирок кандай болсо да мен Мавлида эженин сунушу менен келише албадым. Өзүң жакшы көрбөгөн иш менен кантип өмүр бою иштейсиң? Жарайт, окуп бүтүп диплом алдым дейле. Андан ары эмне болот? Уйкусуз түндөрдүн биринде башыма бир жакшы ой келди. Директор өткөн жолу тизмени билим министрлигине талап кылып жаткандыгын айтты эле го. Кызык, ал кандай адам болду экен? Анын жүрөгү да бар чыгар. Эми министрдин өзүнө кат жазып жиберсем бекен? Эртеси күнү да ал тууралуу мугалимдерден сураштырдым. Министрликтен дарек жайын да таап алдым. Эч кимдин бул туурасында билбеши үчүн бөлмөдө өзүм жалгыз калган кезде кат жазууга отурдум. Биринчи кезекте мен өзүмдүн ким экенимди, кайдан келгенимди, кандай окуурумду жазып тааныштырдым. Мага кандай сабактар жагарын да жаздым. Өзүмдүн университетке тапшырып окугум келгендигин да кабарладым. Ага директордун кадерги болуп жатканын, керек болсо туулган айылыма да жибергиси келбегенин жаздым. Орто билимди алган соң мен өз күчүм менен университетке тапшырам. Бирок сизден өтүнөрүм. Мени 11-класста аяктаганча балдар үйүндө турууга көмөктөшүңүздү суранам, деп коротундуладым. Бир ай өтүп өтпөстөн бизге Уфадан министрликтин өкүлү келди. Сүйлөшүү үчүн мени директордун бөлмөсүнө чакырып алды. Эгер Ильяс мында окугусу келсе калсын, деди ал аял.
Анын каалоосуна кедерги жасабайлы. Чындыгында анын колунан келер. Акырында классташтарым 9-классты бүтүрүп кетип жатканда мени балдар үйүндө калтырышты. Бирок министрге жазган катым үчүн мага 99 рет таяк жегенге туура келди.